Өмүрбек Бабановду толугу менен колдойм. Убагында криминалдык авторитет деп Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөрдө таанылган авторитетте той бергенде, анын тоюна катышып, чепкен жаап, кызматын кылып жүргөн адамдар бүгүн өзүнчө желек көтөрүп, адилеттүүлүк, мыйзамдуулук жөнүндө сөз козгоп жүрөт. Ошол азаматтар кимдер? Алар азаматтарды элдин баары билет. Мен атын айтпай эле айттым го. Кимге криминалдык авторитеттер жер-жерлерде аракет кылып аткан болсо, ошону биз айткан адам деп түшүнгүлө. Эмемике чөчүп атат, эмке акчасы силердикинен да көп партиялар бар. Астрономиялык суммаларды айтып, бизге келгиле, жеңиш биздики, убактылуу өкмөтү да калганында иши бүттү деген саясий күчтөр Кыргызстанда бир топ. Рахмат мырзалар, анда азыр бир аз тыныгуу жасап алып, анан кийин маегибизди уланталы. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор жана Азаттык плюс сыналгы көрсөтүүлөрүн ар дүйшөмбү жана шаршемби күндөрү кечки 9-да улуттук биринчи телеканалдан көрүңүз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер Азаттык үналгысынын ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүнкү талкуубуз алдыдагы парламенттик шайлоо жана саясий партиялардын атаандаштыгына арналып жатат. Талкууга Ата Мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев жана Республика партиясынын төрагасы Өмүрбек Бабанов мырзалар катышып жатышат. Бабанов мырза, сиз 2006-жылы Бакиевден конституциялык реформа жасоону талап кылган күчтөрдүн негизги фигурасы болгонсуз да. Анан кийин 2007-жылкы шайлоодон кийин Түркияга кетип калып, анан кийин күтүүсүз жерден эле вице-премьер-министрлик орунга келип калгансыз. Ошондо эл арасында мындай сөз бар да, Максим менен Содагага барып өзүңүздүн бизнесиңизди сактоо үчүн ошол кызматка келгенсиз деп. Азыр дагы Республика партиясын түзүп, өзүңүздүн бизнесиңизди сактоо үчүн бийликке аракет кылып жатат деген көз караштар көп болуп жатат. Сизге мамлекеттин кызыкчылыгы артыкпы же бизнесиңиз артыкпы? Биринчиден мен ойлойм, бизнесимди коргойм деген адамдар, бүгүн Кыргызстанда бир топ адам, бай адамдар бар. Бизнесимди коргойм деген адамдар, алар эч качан бийликке каршы чыкпайт. Бүгүн биздин партия, Республика партиясы, бийликтеги партияларга оппонент болуп чыгып атат. Ошон үчүн эси мен бизнесимди коргойм десем, анда мен шайлоого барбай эле мынагу 3 партиянын бирөөнө мүчө болуп кирип кетмекмин да. Бул биринчи. Экинчиси, тиги биринчи вице-премьерге баруу боюнча. Мен болсо Жогорку кеңеште депутат болуп жүргөндө Атамбаев премьер-министр болгондо ошондо эле сунуштаган, биринчи вице-премьерликти. Мен ошондо айткам ага. Мен болсо ушу Жогорку кеңеште мыйзамдарды кабыл алайын, ушу экономикалык мыйзамдарды. Сиз болсо ошо аткаруу бийлигинде иштегенде ошого жардам болсун деп. Ошондо барган эмесмин. Экинчиси, ноябрь айында чыгып туруп, биз баардыгыбыз реформа үчүн кыймылы баардыгыбыз бирге чыгып туруп, Бакиевди мажбур кылып туруп конституцияга кол койгузганбыз да. Ошо эң туура кадам болгон. Ошону кармап кала албай калдык. Ага ар бирөөбүздүн бүгүнкү күндө мына саясий аренада жүргөн лидерлерибиздин ар бирөөбүздүн тиешебиз бар ага. Ар бирөөбүздүн күнөөбүз бар. Ошол конституция кабыл алынгандан кийин ошондо бириге албай койдук. Ага биздин да күнөөбүз бар. Ошондо сактап калсак, мен ойлойм бүгүнкү күндө кан да төгүлбөйт болчу. Бакиев буга да үй бүлөлүк системаны курууга да түзүлбөйт эле да. Себеп дегенде бүгүнкү конституцияга ал окшош болгон, ал премьерге баардык ошо